Апалар, эжелер, карындаштар, билесизби? Сиздер качан уялчак болосуздар? Намыстуу эркектин аялы уялчак деген накыл кеп бар. Кагылайын, аталар, агалар, достор, энелер, намысыңарга бекем болгула. Аялыңарды коргой билгиле, аны жаап тоскула. Фатиме энебиз пайгамбардан 6 ай кийин кайтыш болгон. Ал бир күнү кыңкыстап ооруп жатып калганда дайым кабар алып турган досу Асма энебиз кирген. Ал жанына отурганда, кагылайын досум, курбум, бир нерсени кулаңа шыбырып айтайынчы деди. Мен өлгөндөн кийин кепиндейсиңер да туурабы? Ооба. А бирок кепинделип табутка коюлганда негедир аялдык көкөрөгүм бир аз билинип калышынан уялып атам деген. Өлгөндөн кийинкисинен уялып атат. Бир нерсе кылып калыңыраак нерсе жап, жаназа окуган эркектердин алдында көкөрөгүм билинбей турган болсун деди. Асма энебиз айтып атат: мен таптым, кайгырбаңыз, мен таптым. Анткени биз Эфиопияга көчүп барганда, алардын каада салтында табуттун 2 аяк жана баш жагына наристе бөлөп тербетилген бешиктин жан жыгачындай ийилген жыгачтарды коюп туруп, үстүнө материал таштайт экен деди эле, ошондой кыл деди. Өлүп, жуулуп, жаназа окулуп, анан ошол ичине коюлганда эч бир нерсеси көрүлгөн эмес. Фатима энебиз ыраазы болуп: эй жараткан Алла, менин денемди бек жана тосук жабык кылганга жардам берген ушул досумдун абретин 2 дүйнөдөн жаап койгун деп дуа кылган. Апалар, эжелер, силер эле уяттуу жана уялчак болсоңор, анда үй бүлө бекем, эл бекем болот буюрса.